Турсунбаев Нуртеген Канатович, номер 70 мектеп гимназиясы, Бишкек шары. Борукулова Аида Бахадыровна, номер 1 мектеп гимназиясы, Лейлек району. Жеңишбек улы Талантбек, Семетей лицейі, Кадамжай району. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кымбаттуу жаш досторум, мектепти ийгиликтүү аякташыңар менен баарыңарды чын дилимден куттуктайм. Мамлекеттин саясатынын негизги принциптеринин бири ийкемдүү, ачык, үзгүлтүксүз өнүгө турган билим берүү системасын түзүү. Жаштарыбызды тез өзгөрүп турган динамикалуу турмушка даярдоо. Жаңы технологиялар дүйнө экономикасын жүзүн өзгөртүп, таптакыр жаңы билимдердин жана жөндөмдөрдүн зарылдыгын жаратты. Бардык чөйрөгө санарып технологиялардын кириши эмгек ресурстарына жаңы талаптарды коюуда. Бүгүн экономика, медицина, билим берүү, башкаруу чөйрөсүндө санарып технологиялары терең кирип, бул кесиптердин табиятын өзгөртүүдө. Бул талаптар жаш муундардын өз алдынча тынымсыз өнүгүүгө умтулуусун шарттайт. Ошондуктан мамлекеттик жана коомдун инновациялык өнүгүүсүн камсыздоо, жөндөмдүү адамдык потенциалды өнүктүрүү милдети жаралды. Бул максатка жетүү үчүн инновациялык билим берүүгө өтүү зарылдыгы келип чыкты. Биз келечекте ушул максаттарга жетүүбүз абзел. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан жогорку окуу жайга кирүүнү каалаган бүтүрүүчүлөрдү тестирөөнүн көз карандысыз мамлекеттик уюм аркылуу жүргүзгөн Евразиядагы биринчи өлкө. Белгилей кетүү нерсе, жалпы республикалык тестирөөгө катышкандардын орточо баллы туруктуу өсүү тенденцияга ээ болду. Бюджеттик негизде окуган студенттердин жетишүүсү кескин түрдө жогорулады. Эң негизги жыйынтык жогорку билим алууга бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул системага ишеним жогорулады. Тесттерди пайдалануу алыс райондордун, айылдардын бүтүрүүчүлөрүнүн жогорку билим алуусуна жакшы шарт түздү. Мына бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада өлкөбүздүн бардык региондон келген жаштар бар экени мына бизди абдан кубандырат. Мына жалпы республикага тестирөө ар бир бала үчүн анын жашаган жерине карабастан, анын үй бүлөсүнүн киресесине карабастан жогорку билим алууга бардыгына тең бирдей мүмкүнчүлүк мына берди. Мына быйылкы жылдагы жалпы республика тестирөөнүн жыйынтыгы негизинде алтын сертификатты жана эң жогорку бал алгандардын 57% региондордун бүтүрүүчүлөр экени мына бизди абдан кубандырат. Мен ушуну канаттануу менен өзгөчө белгилеп кетким келет. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Жалпы республика тестирөөнүн бүтүрүүчүнүн билимин баалоо менен бирге анын өзүн өзү өнүктүрүүдө мүмкүндүк түзөт. Экинчи жагынан тестирөөнүн жыйынтыктары аркылуу билим берүү системасынын ишмердигин баалоого болот. Тилекке каршы бүтүрүүчүлөрдүн 38% жогорку окуу жайына өтүүгө зарыл болгон босогосунун деңгээлинен өтпөй калышты. Ошол учурда өлкөбүздүн билим берүү системасын каржылоо деңгээли ички дун продукциясынын 6%-ын түздү. Бул прогрессивдүү билим берүү системасы бар Франция, Малайзия, Финляндия, Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде болду. Келечекте тестирөөнүн жыйынтыктары билим берүүгө кеткен мамлекеттик чыгымдардын
эффективдүүлүгүн көрсөткөн индикатор катары кароого болот. Ошондой эле тестирөөлөрдүн жыйынтыктарын, мугалимдердин эмгек акысын кароодо эске алуу абзел. Кымбаттуу досторум, бүгүн ушул залда алдыңкы жаштар отурасыңар. Силер республика тестирөөлөрүнүн эң жогорку бал алып, алтын сертификаттын ээсине татыктуу болдуңуздар. Мындай сертификаттарды силерге тапшыруу бизге айрыкча мага бир зор кубанычты тартуулап турат. Силер артыкчылык сертификатына, президенттин мактоо грамотасына татыктуу болгон биздин сыймыгыбыз, элдин келечегисиздер. Бул ийгилик силердин талантыңардын, көп жылдык эмгегиңердин, окууга болгон жоопкерчиликтүү мамилелердин жемиши деп билебиз. Силердин ар бириңерди ушул ийгилигиңер менен куттуктап, турмуш жолуңар сыдыр болсун, ойлогон ой максаттарыңарды Кудайым колдоп, ишке ашып, келечегиңер бактылуу болсун. Азыр силердин ар бириңердин келечектеги кесибиңерди тандап, аныктап койдуңар деп ойлойм. Кыргызстандын эмгек рыногу акыркы жылдары муктаж болуп жатат. Бул агрардык өнөр жай, жеңил өнөр жай, маалыматтык технологиялар, туризм, энергетика тармактарына ушу багытындагы адистерди көп талап кылууда. Силер тандап алган кесип республикалык эмгек рыногунун керектөөсүнө дал келет деп мен терең ишенем. Силерге билим берген ушу педагогикалык жааматына, силерге ыңгайлуу шарт түзүп билим алганга, тарбиялаган ата-энеңерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Дорогие выпускники, мои юные друзья, искренне поздравляю всех вас с окончанием школы, с успешной сдачей общереспубликанского тестирования. Ваши результаты по итогам тестирования оказались самыми наилучшими. Безусловно, ваши сегодняшние достижения являются результатом вашего труда, старания, усердия в учебе, поддержки учителей, а также огромная заслуга ваших учителей. Сегодня перед вами открывается множество дорог. Каждая из них может привести к успеху, если будете далее также усердно работать над собой. Хочу сказать слова благодарности педагогам, коллективам школ, которые вы окончили, и особое спасибо родителям, которые воспитали и создали вам условия для получения знаний. Мы с вами с умом и трудом должны превратить нашу прекрасную и благодатную страну в край стабильности, свободы и процветания. Для этого нам нужны образованные и инициативные люди, одержимые духом созидания, умеющие достигать поставленные цели. Можно сказать, что именно с вами связано наше будущее нашего государства. Вы, вступая в жизнь, с этого момента берете на себя ответственность за это будущее. Мы уверены, что каждый из вас искренне предан своей земле, своей стране и приложит все усилия для ее процветания. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, биздин негизги максатыбыз жаштарга заманбап жана сапаттуу билим берүү. Биз жаратылыш кең байыктары менен эмес, элибиздин билимдүү жаштары менен өлкөбүздүн бардык тармагын өркүндөтөбүз. Андыктан жаш муундарды татыктуу билим алуусуна, эмгектенүүсүнө шарт түзүү приоритеттүү багытыбыз болуп саналат. Силердин алтын сертификатыңар жогорку билим алууга болгон биринчи ийгиликтүү кадамыңар. Келечектеги бүтүүчүлөргө үлгү болуп, татыктуу кесипти тандап алып, коомубузга кызмат кыласыңар деп биз терең ишенебиз. Ар бириңер алдыга койгон максатыңарга жетип, кесипкөй инсан болушуңарга каалайбыз, тилейбиз. Келечек турмушуңарда ар дайым силерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Кыргызстандын келечегин курган элибиздин татыктуу уул кыздарынан болгула.
бардыңарды жаратқан Құдайым өзі қолдасын. Рахмат көңіл бұрғаныңызға.